Саламатсыздарбы? Мен Чомаев Дүйшөнбек, келип дарыгер тамызчы тауып, мен о колумда кармап турган ермен шуактап кот. Муну айтып кетейин, эскертип кетейин деген себебим, ермендин түрлөрү көп болот. Мисалы үчүн ач ермен, шуак ермен, анан марал шуак, анан кийин жанагындай исигек шуак деп ушулардын баары көп аттактайлантылат да. Анан могуреки мен колумдагы ермен шуак, мунун дарчылык касиети бул бийик тоолуу өрөөндөрдө болот да. Мисалы үчүн могу азыр деле могу жерде бир 3000 метр бийиктиктен жогору турат, бул чукурчак деп коет го. Анан жанагы дагы бир ермен, ачуу ермен бар. Ал деген ылдыйкы бөксөлөрдө болот да. Анан алар өтө ачуу келет. Ал ермен шуактар жанагындай аллергетиктерге, жобосо сырткы жанагындай аллерgia болгондорго колдонсо болот. А кээ бирөө тилекке каршы ошо ерменден аллергия болгондор бар да. Мен ошолорго да эскертип кетем. Эгерде ерменден, точно ерменден аллергия болсо, ошол ермендин өзүнөн аябай кайнатып ичип, ошого киринсе, ошол жанагындай ички внутренний жанагындай чөптөн, кайсы бир чөптөрдөн аллергия болсо, ошону басымдуулук кылып ичсе, ошолекке көнгөндөн кийин ошондон аллергиясы жоюлат. Анан бул ермен шуактын дагы касиети, мен муну тоодан терип атабыз азыр. Бул жана өттө, бөйрөктөгү, анандан денедеги уулуу заттарды, шлактарды, туздарды айдоочуга эң чоң жардамы бар. Эми багы бул ачуу болгондуктан муга башка да составтар кошулат, башка чөптөр да кошулат. Ошон үчүн ушул ермен шуакты көбүрөөк пайдаланып көбүрөөк ичсе, денеде уулуу заттар, шлактар көп пайда болбойт да. Ошон үчүн азастан 3 күн, 5 күн, 3 малдан ичип коюп турса болот. Мунуку 5 грамм ушу ерменин кургатылганы 700 грамм сууга демдеп туруп, бир 40 мүнөт. Аны ошол экен 3-4 мал, майда балдар 50 грамм, 100 граммдан, чоң кишилер 200 граммдан ичип турса, бул организмдеги баардык уулуу заттарды, туз шлактарды тазалоочуга кирет. Рахмат көңүлүңүздөр.